Sarıgulov Dastan İslamovich, Kırgız Respublikasının eks-mamleketlik katçısı, mamleketlik kızmattın birinci derecedagi mamleketlik kengeşçisi, Kırgız Respublikasının Jogorku Kengeşinin eks-deputatı, Kırgız Respublikasında emgek singirgen kuruluşçusu, professor, 12 kiteptin jana 17 el aralık ilimi emgeklerden avtoru. Ошондо жана ушул жагынан алганда мындан бир 15 жыл мурдагы сиздин демилгениңиз менен ушу мектептерде ыйман сабагы деген сабак кирди эле. Анан 1-2 жылдан кийин кайра токтоп калып, анан адеп сабагы деп, ошол бүгүнкү күнгө чейин ыйман сабагын киргизүү маселеси билим берүү министрлигинде аягына чейин чыкпай чечилбей келатат да. Туура. Мен 90-жылы Талас областына губернатор болуп дайындалганда советтик идеология жоюла баштады да. Анан ата-бабадан багы уккан сөзүмдү, алган тарбиямды ошонун баарын ыйман сабак деп күчкө салып, бирок мугалимдерге айлык төлөп 2 жыл окуттук. Кылмыштуулук, ушуну бир айтып коеюн, кылмыштуулук 2 жылдын ичинде 35%га азайды. Генеральный прокурор келип ишенбей койбоду. Бул приписка деди. Мындай болуу мүмкүн эмес деп. Турмушта кылмыштуулук 35%га азайды. Мына ыйман сабагынын улуулугу. Кийин мен губернаторлуктан кеткенден кийин мугалимдерге сабакка, ыйман сабакка акча төлөбөй коюптур. Акча төлөбөгөндө ким сабак өтпөй калат да. Менден облоно келет 1-жылы баштаганда. Кайсы сабактын эсебинен программадан алабыз, ыйман сабагын беребиз. Мен айттым, кайсы сабагын алсаң өзүң бил дедим. Мисалы, «Война и мир» Лев Толстой. Кийин акыл эске жеткенде өзү окуп алат Лев Толстойду. Сен андан көрө ошону, сен бөлөк бир сабагыңды дагы кыскарткын. Биз биринчи адамды тарбиялашыбыз керек. Анан барып адисти тарбиялашыбыз керек. Бизде эмне болуп атат? Биз адистерди даярдайбыз мектептен баштап. Анан кийин 2 дипломду, 3 дипломду, ыймансыз, галстук тагынган, чыкыган костюм кийген, кызматчы болуп анан коррупциянын 5 эсе намазын окуп аткандарды көрүп атпайбызбы? Бизге эмне маанилүү? Бизге тарбия иши маанилүү. Ушу 4 себеп. Экөө түздөн түз тиешели бар. Калган экөө ошого өбөлгө түзөт коррупциянын жок кылышына. Эми жана жазалоого келелик. Бул мындай. Көчмөн турмуштун шартына ылайык биздин бабаларыбыз ар бир конушта түрмө куралган эмес да. Ар бир конгон жайытта, конушта зындан казалган эмес да. Анан эмне кылыш керек эле? Эң алды албетте жанагындай тарбия өтө зор эле да. Ошол адамды жанагы тартип бузууга барбаганды камсыздаган тарбия иши зор эле. Бирок турмуш болгондон кийин боло берет да. Ошон үчүн жанагындай доо арызды караганда, жанагындай натура иш болуп калганда биздин бабаларыбыз эң негизи айып пул салчу. Эмне үчүн? Кол керек да, эркек керек да. Биз азыр мына жылына 15 000 адамды түрмөгө камап атабыз. Алар биротолуу ошол жерден кылмышкердин мектебин өтүп келип атпайбы? Же болбосо орукчан болуп калып атат дагы, эчтекеге жарабай калат. Эчтекеге жарабайт. Ал коомго жүк да. Катын баласын бага албаса, туурабы? Коомго пайдасын тийгизе албаса, анда не пайда? Биз түрмөгө бөлөк бир улуттун же бөлөк бир мамлекеттин жарандарын камаган жокпуз да. Биз кыргызды камап атабыз да. Ата-бабалардын салтына кайрылсак, биз айып пул коюшубуз керек да. Мисалы, ошол эле тоо урдаган же козу урдаган, бир кап ун урдаган эмне үчүн 5 жыл түрмөгө барыш керек? Бул кайсы акылга сыйбаган иш? Биз батыштан үйрөндүк муну. Биздин бабаларыбыз айып пул. Мына китепте бүт архивден алынган. Бул тарыхы мындай жана өзүңүз айткан.
Кичүү жүз падышалык Россиянын курамына эң биринчилерден болуп Бул казактын кичүү жүзү. кичүү жүзү кажатын кирген. Анан кийин орто жүз кирди. Ошол окуядан кийин падышалык Россия айтты: булардын доо арыстарын биз кандай карайбыз? Бизде өзүбүздө ал салтыбызга ылайык болгон, мамлекеттүүлүгүбүздө калыптанган жазалар. Жаман жазалар ачык айтканда. Буларды изилдеп көргүлөчү деп топ түзөт адистерден. Ошол топ бир 15 жыл казактар ал убакта кыргыз кайсак деп айтылганда. Ошол кыргыздардын бүт тажрыйбасын иликтейт булар. Анан падышага отчет жазышат. Ой, эң элдик сот бул кыргыздарда экен деп. Аны далилдеп берет. Сот бийлигин жүргүзгөн бийлерди эл шайлайт дейт. Дайымырда. Казыларды. Жок, казы ал тиги диндин талашын чечкендерди казы деп коет. Адат менен сот бийлигин жүргүзгөн бийлер деп коет. Казылар жанагы ислам дининин талаштуу жерлерин чечет да. Бийлер болсо жанагындай сот бийлиги жүргүзөт. Аларды эл шайлайт. Эл кимден шайлайт? Эл ичинен шайлайт. Кайсы адамдарды шайлайт? Эң калыс, эң адилет, эң акыйкат, элдин салтын, наркын терең билип өздөштүргөн таза адамдардан шайлайт. Бир, экинчиден доо арыз караганда дайымата чектөө болбой калың эл катышат. Эки тараптан тең. Чек жок. 100 адам болобу, 50 адам болобу, эл катышат да доо арызды караганда. Берден ары бери коррупция кыла албайсың да, эл турат да. Тияктан бияктан. Бул экинчи элдик дегенге негиз берет. Үчүнчүсү бийлер өкүм чыгарганда элдин салтына ылайык өкүм чыгарат. Ушул үч нерсени айтып, комиссия айтат. Мындай элдик сот бийлигин биз эгерим эч жерде көрө эле элекпиз дейт. Накта элдик деп ушуну айтыш керек. Эл өзү катышат экен, элдин ичинен бийлерди шайлайт экен. Эң негизи өкүм чыгарганда элдин салтына ылайык аны мыйзам болуп калган адатка ылайык. Анан алар кошумчалап коет. Айрым гана бир учурларда диний маселеге байланыштуу булар казыларга барат деп атат да. Бирок анча көп эмес дейт. Калган маселенин баарысын өздөрүнүн бийлери чечет. Деми бийлер кантип чечкен? Мына жерде бүт архивден алган 256 берене азыркы тил менен айтканда кылмыш кодексин статьялары. Ошондо мына ким күбө боло алат, ким күбө боло албайт. Мисалы баалуу буюм жоголуп, анан табылды. Ошондо ортодо болгон талашты кандай жол менен чечиш керек. Бирөө өлтүрүп койду. Атайын өлтүрбөй эми кокустуктан болуп калды. Ошолорго кандай жаза тартылат? Мына мисалы адам өлтүргөнгө 1500 кой кун төлөйсүң. Оңой эмес 1500 кой. Аны мындай болот да, өзү төлөсө төлөсүн, өзү көп учурларда төлөй албай, уруу намыска жыгылбаш үчүн уруу төлөйт да. Анан уруу бир жолу төлөгөндөн кийин айтат: "Ай ташман, сен жөн жүрбөйсүң" деп уруу көзөмөл алат. Уну тарбияга, уруу эли тарбияга алат. Ошону менен бир сабак болот да. Мисалы бу жерде жазылган: камчы менен көзүн агыза чапсаң, бир көз үчүн мынча төлөйсүң, мынча мал төлөйсүң. Колуңду сындырып койсо, бир сынган кол үчүн мынча төлөйсүң. Эгерде эки колуңду сындырса, мынча төлөйсүң деген. Бул биринчиден эркектерди түрмөгө тыга бербей, экинчиден өтө катуу жазага тартып, үчүнчүдөн ада болсо коомдон бөлүнбөй, эл менен эл болуп жүргөндү камсыздалган. Бул эң гумандык деп айтсак болот да. Ошонун укугу сакталган деп айтсак болот. Анан мындай маселе. Ажырым кандай? Мына мисалы Кокон, Хива кандыктарында кандай жазалоо ыкмалары бар деп аларды да изилдегенде. Мисалы аларда 50 шапалак же 100 шапалак, кээ бир күнөөлөргө. Кыргызда андай болгон эмес. Мына кызык нерсе. Кыргыздар жигиттерди урган эмес, Урган эмес. Вот ажырым каякта. Бул кыргыз эл баатыр эл болгон да. Ошон үчүн ар бир жигиттин намысы ыйык жана бийик болгон.
Ал намысына шек келтирип, намысын кетирип, ал жоокерликке жарабай калган. Ошон үчүн булар ушулар белгилеп жазып атат. Бир дагы шапалак камчы менен жаза кылуу ыкма кыргыздарда болбоптур да. Намысын сактаган. Совет доорунда тартылган кээ бир фильмдерде ошол жигиттерди жазалаганда байлап коюп, устунга байлап сабаган, булар демек башка эле салтты түшүнбөгөндүктөн кирип кеткен нерсе болгон. Падышалык Россиянын курамына кирип калбадыбы? Ошондо бир жерде жана Донской казактар, аскер адамдары, аларда бул катардагы эле жазалоо ыкма болгон да. Шомпол менен сабоо, шапалак менен сабоо, бир жагынан Кокон хандыгы менен болуп калдык да мындай. Ошондон бияка ооп келди да. А бирок ошол изилдеген 18-кылымда, 19-кылымда булар баса белгилеп атат. Бир кызык нерсе дейт, кыргыз элинде шапалак менен жазалоо ыкма жок дейт. Анткени бул жигиттин намысына тийүү да. Аны кемсинтүүгө барабар. Жана куйкасын тилүү, анан кийин жонунан кайыштылуу, анан мурч салуу деген жазалар болгон да. Ал жазалар болгон, ал негизи мыногу ири кандыктардан, моңгол кандыктардан өтүп келген да. Ошондой болгон. Анан бизде мисалы Балбайдын кулагын кесип, тиги берки таластагы Бүргө баатырды тиги Кубат биби куйкасын тилген. Эми бул ошо баягы таптакыр орто кылымдын ар жагындагы ыкмалардан калганы да. Мисалы кайсы бир доордо мындай жазалоо болгон да. Кыргыздарда эле аны тарыхта жазылып атат. Мисалы баласы күнөөлүү болсо өлүм жазасына чыгарып, анын башын кесип туруп, атасынын мойнун илип койгон. Бул ошо дооргойдо болгон. Ошентип отуруп, анан бара-бара адамкерчиликтүү жазага өткөн да бабаларыбыз. А баштаганда мүмкүн ошондой баштаган. Көрбөйсүзбү? Жанагы баягы эл душманы аталган, чыккынчылык кылган баласынын башын кесип туруп, анан атасынын мойнун илип коюп, ошону алдырбай көзөмөлдө дайыма көрүп, анан эл барган жерде ошол башты көтөрүп жүрүүгө милдеттендирилген экен. Бул эми өтө багы оор жаза да болгон. Кийинки убакыттарда биздин бабаларыбыз адамкерчиликтүү, ыйман адептүү, адам намысын кемсинтпей, адам намысын сактоо жолу менен жаза жолдорго өткөн. Мына жерде мен абдан 200 сыйра окуп чыктым, мен таң калдым. Негизи айып бул да. Бүгүн дагы кылмыш жаза кодексин түп тамыры менен карап чыгыш керек. Бүгүн дагы анын баарын көбүн ошол айып пулга такаш керек. Аксакалдар сотуна өткөрүп бериш керек. Аксакалдар соту керек болсо, мына жакында бир окуя болду. Чүй боорунда бир райондо кокустуктан бир жаш баланы тебелеп кетти. Бул кылмыш жазады. Эки тараптын аксакалдардын кийлигишүүсү менен болор иш болду, атайлап жасаган жок деп элдешип чечип койду. А болбосо дагы бир адам түрмөгө жатып 5 жылдан кийин адискөй кылмышкер болот эле да. Көрдүңүзбү? Азыр да болуп атат, туурабы? Ошон үчүн биздин ата бабаларыбыздын даанышмандыгы, улуулугу, акылмандыгы эмнеде? Коомду сакташ керек. Коомду ажыратып, мындай болгон кыргыздарда, мына ушул жерде дагы бар. Бир жолу жазалангандан кийин дагы ошол кылмыш иш менен, же бөлөк кылмыш иш менен байкалган адам анда уруудан бөлүп салган да. Чыгарып айдап жиберген. Жер ооду кылып жиберген. Эми бул мындай да. Ал бөлөк бирөөгө барса кошулат. Бирок аны эгерим кулдан өйдө көтөрбөйт. Тең ата калган эмес. Айтат, сен жакшылыгыңдан сени кууп жибердим. Тентиген кул деген сөз ошондон калган. Сен тентибедиң белең. Же болбосо жаңгыз окат тоолуу шартта болбойт да. Бир кырсыкка учурайт, ошо менен өзү жок болот да. Көрдүңүзбү? Же болбосо бирөөгө кошулган күндө дагы ал кул болуп гана өтөт. Анын балдары да кул болуп өтөт. Анын балдарына да айтат, сен чоң атаң тентип келген, сен унутпа, сен баатырлыгыңдан, даанышмандыгыңдан бизге кошулган жоксуң, сен өз элиңден чыгып калгансың да. Сен эл катары, адам катары чыгып сени бөлүп койгон да. Жакшыны ким бөлөт? Жакшыны аздектейт. Жаман болгон үчүн сени бөлүп койгон. Деген ал эми эмне? Суу ташыйт, күл чыгарат, отун алып келет. Андан ары
сый урматка ээ болбойт да. Көрдүңөрбү кандай тарбиялык маани. Дагы бир маселе, жанагы бөлүп куугандан башка өлүм жазасына ушундай чыгарылган. Качан чыгарылган? Элдин салтын бусканда. Элге кыянат иш кылганда. Улутка кыянат иш кылганда, анда өлүм жазасын колдонгон бабаларыбыз, бирок бир дагы палач болгон эмес да бизде. Анда ташпаран калган. Бу да таанышмандык. Эмне үчүн ташпаран калган? Өч алуу мүмкүнчүлүккө шарт түзүлүш. Эгерде бир палач өлтүрсө, ал палачты кийин тигинин урук туугандары өлтүрүп коюшу мүмкүн эле. Сөзсүз да. Анткени мындай да, тетиги жылкыда жүрсөң, чокуларда жалгыз жолугуп калсаң сөзсүз өлтүрөт да. Аны эч ким арденинде ушундай болгон. Ошого жол бербеш үчүн ташпаран калганда ким канча таш ыргытты эч ким билбейт да. Бу дагы даанышмандыкпы? Бу дагы даанышмандык. Бирок ташпарандыга мына Совет доору тарагандан кийин жаңы эгемендүүлүк доордо Таласта, Карабура районунда Бакайры совхозунда уюшулган кылмыш тобун жетектеген өзүнүн баласы таптакыр ой ай дегенге келбей тартиптен адамкерчиликтен чыгып кеткенден кийин эл эмне кылды? Ташпаран калды. Ташпаран калды. Анан кимди жоопко тартасың? Бүт айыл айтып атат. Биз ташпаран калдык дейт. Анда 150 адамды соттогула. Ошо менен жабылды да. А бирок ошо менен жанагы тыйылды да кылмыштуу. Көрбөйсүздөрбү? Биздин ата-бабаларыбыздын тажрыйбасын биз өтө эрте четке кагып койдук да. Ошол үчүн азаптан башыбыз чыкпай келатат. Биз көп артыкчылыгына кайрылып ошону алышыбыз керек. Алышыбыз керек. Мына жана бүгүнкү күндө байке ал жанагы байыркы жазаларды бүгүнкү күндө алганда дагы шуну иликтеп көрүп, анан мыйзам чөнөмдүү болуш керек да бардыгы, Эми албетте. Мыйзамды жерип эле салттарды кабыл алышыбыз керекпи? Жок, мен оюмча мындай да, бизде салт элден өйдө дейт. Кан бийлигинен нарк күчтүү дейт. Ошого ойлонуп көрсөк, кан бийлигинен нарк күчтүү дейт. Нарк аны эч ким буза албайт. Мына салттын касиети эмнеде? Аны ар бир адам өз ыктыяры менен аткарат да. Ага жазалоо коркунучу менен коркутпайсың да. Салтты сен эне сүтү менен сиңиргенсиң. Ошон үчүн жанагы салт элден өйдө дегенге көбү каршы. Мен айтып атам, бул салт эки кылым мурда жашаган бабаларыбызга таандык. Ал бизге эле таандык эмес. Азыр жашап аткан 5000 кыргыз элине таандык эмес. Ал ошо ата-бабаларыбызды аман сактаган салт. Ошон үчүн салт элден өйдө дейт. Демек, биз айкалыштыруу жолун табышыбыз керек да. Айкалыштыруу жолун эң негизи принцибин алышыбыз керек. Баарын эле түрмөгө камай бербей, айыппулду да көрбөйлүкпү. Анан турмуш бара көрсөтөт, тажрыйба топтойбуз. Балким оңолуу жагына ооп кетербиз. Сөз, эгерде биз баарын мындай бирдиктүү алсак, тарбияны колго алсак, ыйман сабагын мектептерден берсек, адам болуу билимин үйрөтсөк, ошого үлгү болсо жетекчилер. Ошону менен мыйзамдарды дагы туура жолго салса. Мыйзамдарды дагы иштей турган жерде албетте мыйзамдарды иштеш керек. Бирок мыйзамдарды жанагындай ар бир кызматчы өзүнүн кызыкчылыгы үчүн чечмелебей, аны тиги мыйзам чыгарган адамдар гана чечмелеп коюш керек. Рахмат агай. Мына бизге берилген убакыт дагы соңуна жетип калды деп биздин режиссерубуз белги берип атат. Бүгүн келип ушу биздин студиябызга кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү биздин студиябыздын мейманы коомдук ишмер, кыргыз элине аттын кашкасындай таанымал болгон саясатчы Дастан Исламович Саргулов агайыбыз болду. Сиздердин эсиңиздерге сала кетейин, Дастан агай менен биз келечекте дагы бир топ темалар боюнча ой бөлүшөлү деп макулдаштык. Бүгүнкү берүүбүз дагы соңуна келип чыкты. Кийинки теле көрсөтүүбүздө жолукканга чейин саламатта калыңыздар.